салам урматтуу айымдар, кыздар, биздин көрүүчүлөр. Мен сиздердин эрке кызыңыздар Хадижа Камалидинова. Бүгүн сиздер менен бир мактанайын деп турамын. Анан биринчи эле образымдан баштайт. Бул көйнөктү кече Кызылкага кызматка барганда Дамский райдын коллекциясынан, жаңы коллекциясынан ошондо жактырып эле бир эле көрүп эле алдым. Анан кийингенде түлөп кетсе жакпайт. Кадимкидей жиним келет. Анан дайыма жакшы кийим алган аракет кылам. Жакшы кийим алсам, кымбат калсам дагы көпкө кийем. Ошонусу жагат. Кийимдердин эң эле кымбаты ошол быйыл кышта жолдошум шуба алып берди. $1,500 болуп калды. Ошондой эме формаларымдан, костюмдарымдан ырдаган. Анын эң кымбаты ошол $1000 бүткөн бир формам. Бул саат Пандораныкы. Өзүмө өлө жакты. Лейлеке кызматка барганда жакын эжекем белекке берген болчу. Баасын так билбейт экен, бирок кымбат деп уккам. Бул шакекти кайненем белекке берген болчу. Туулган күнүмдө күткөн маселем аябай жакты. Дайыма тагып жүрөмүн ушул колумда. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Муну дагы жолдошум туулган күнүндө берген болчу. Ал мек төрөгөндө ошондо эме кылган болчубуз. Гендер пати. Ошондо берген болчу. Бул бриллиант. Сөйкөм, бул сөйкөмдү дагы туулган күнгө келген болчу. Быйылкы туулган күнүмдө. Өзүм апам подарка кылган. Өзүмө өлө жагат, өтө сонун. Мен дайыма сары алтын тагынамын. Бардык алтындарым сары, бир гана ушул кайнем берген кызыл. Өзүм мурун кичинекейимде алтынга, идишке так кызыкпайт болчумун. Турмушка чыккандан кийин кызыгып баштадым. Бул ушундай окшойт. Мага кайным айтат, аялдарда металл бар экен, денесинде алтын бар экен, бриллиант бар экен. Ошо алтын азайганда сиздер алтын алат экенсиздер деп тамашалаша берет. Турмушка чыккандан кийин ошо алтынга жакын болуп калдым. Сары алтын колдономун дайыма. Эң кымбаты ошол өзүм биринчи жолу алтын алдым. Өзүң алсаң бул башкача болот экен, өзгөчө карап, өзүнчө уход кылат экенсиң. Ал үйдө калып калыптыр. Cartier браслет, анан ушунун эмеси билериги бар болчу. Ушуга эме кылып туруп алган болчумун. 85 миңге алгам экөөнү. Бирөөсү 55 миң Cartier, бирөөсүнү 35 миң. 50 миңге берген, ошондо 85 миңге алгам. Алтындардан ошол өзүм алгандардан кымбаты, белектерден 18 жашымда ошо атенем Van Cleef'тин наборун алып берген. Бардык прям цепочка, кулон, жүздүгү и сөйкөсү. Анан сумкам жакын эле Бишкекте Tiffany сумки деген бутик ачылган болчу. Ал дагы жакын эжелеримден бири. Ошондо ачылышында биринчи мен болуп барып сатып алгам ушул сумканы. Негизи сумкага өлө жакынмын. Мындан тышкары дагы барганда эле сразу 2 сумка алгам. Сумкаларым аябай көп. Бүгүнкү образыма ушул сумканы лайк көрүп тагынып келдим. Сумканын баасы $100 турат. $120-100 ушундай тегеренде турат. Кожаный, сапаты мыкты. Christian Dior акыркы модельдердин бири. Ичинде болсо ушундай духи
мен дайыма тандаймын. Менде бир эле дух эмес, көп эле духилерим бар. Арасынан эң жакканы бул Аттар Collection. Ал чоң болгондуктан ушинтип куйдуруп алгам. Сумка батыш үчүн. Бул жакта помада, ар бир кызга керек. Дайыма жанында жүрөт. Бул пудра. Азыркы учурда күн ысык болуп атпайбы? Ошондо тональный кетип калбаш үчүн дайыма пудраны иштетебиз. Бул очкимдики. Бул очки, бул Дамский райдан алганмын. Ушул жарашат мага. Дамский рай өзү тандап берген. Бул дагы кымбат очкилерден бири. Хамелеон. Дагы бул резинка. Балалуу болгондон кийин дайыма эле чачыңды жайып жүрө албайсың. Ысып кеттим. Ошого резинкаларым жанымда дайыма жүрөт. AirPods мен эме кылам. Мисалы, ким кандай энергия алат? Мисалы, мен болсо өзүмө жаккан чыгарманы наушникке эме кылып, улап, каттуу коюп, уксам, ошондо энергия алам. Ошого дайыма жанымда жүрөт наушник. Менде аллергия бар. Ошого аллергияга каршы дары. Анан карандаш для губ. Бул кошелек. Бул Louis Vuitton кошелегу. Ичинде болсо карточкалар, бул жакта акчаларыбызды сактайбыз. Балалуу болгондон кийин наличка алып жүрүш бир аз кыйын болот. Анткени бир нерсе алганда дайыма сдача кайтарганда ошондо кичине кыйналат экенсиң. Ошону улам дайыма карточка же онлайн жүрөбүз. Анан фитнеске барабыз. Фитнес ой. Бул дагы фитнес залдын эмеси. Абонемент экен. Сумкадан ооба бирде билеп жүргөндө ошондо урдаткам. Анда 2,5 миңби урдат алам. Бир убакта сумкамды өзүн эле урдата бергем вообще. Аял качан гана өзүнө сыйлап, өзүнө караганда гана күйөөң дагы ошончолук сени жакшы көрүп, ошончолук маани береткен сага. Мен ошону билдим турмушка чыгып. Анан кээ бирлер айтат да, мени күйөөм карабай жатат, мындай кылтат деп. Биринчи фокусту аялдар, айымдар өзүбүзгө коюшубуз керек. Качан өзүңдү сыйласаң, ошондо гана өзгөнү сыйлайсың деген сөз бар. Ошого биринчи орунда өзүбүздү карап, өзүбүздү жакшы алып жүрүшүбүз керек. Чын-чынына келсем, мен Dior'дун же кайсыл, ошол Dior'дун эмелерин колдонуп көрө элекмин азыркы учурда. Мен ойлоймун, менде таанышым бар, ошол нерселерди колдонгон, бирок анча деле бойуна албайт. Биринчи орунда кандай учур болбосун, биринчи орунда чөнтөгүңө ылайык эмени сатып алам, косметикаларды. Анан боёнуу дагы деп ойлойм. Миң кымбат болсо деле, сен боёнушту билбесең, колдонушту билбесең, бир тыйын дегендей да. Айымдар, дайыма өзүңүздөр сыйлаңыздар, дайыма өзүңүздөргө жакшы нерселерди көрүңүздөр, жакшы сөздөрдү сүйлөңүздөр, жакшы тамактарды жеңиңиздер, жакшы жерлерде жүрүңүздөр. Мен дайыма өзүмө ушундай кылам, сиздерге дагы ошол нерсени каалаймын.